Балыңыздака акча бериңизчи. Мына балам, ала кой. Ата, пульт бар машина сатып бериңизчи. Жарайт, балам, сенин көңүлүң оорубасын. Алып берем. Ата, жаңы туфлиге акча бериңизчи. Муну сескирип калыптыр. Мейли, балам, мына. Бүгүн досторумдун туулган күнү, белек алган акча бериңизчи. Ата, 20ге катышып атам, ата. Ага да акча бериңиз. Макул. Алло, ассаламу алейкум ата. Амансызбы? Окуумдун контрагын төлөш керек эле. Ошого эртең акча салып жибересизби? Ата, досторум жакшы кийимдерди кийип жүрүшөт. Базарга барып кийим алсамбы дегем. Ошого бир аз акча салып жибересизби? Макул. Алло. Алло. Oğlum. Үйдүн чатырынан суу өтүп жатат. Кышка чейин оңдоп койсокпу деген элем. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, бир аз акча керек болуп жатат. Азыр эмес ата. Өзүмдүн иштерим жүрүшпөй жатканда сиз дагы кычайсыз да. Анан небереңиздин жентек тоюнда өткөзүшүм керек эле. Алло, ата тезирээк сүйлөсөңүз? Убактым жок эле. Балам. Балам. Un менен май түгөнүп калды. Ала келсең жакшы болмок. Ата, жакында эле базарлык кылганда алып бербедим беле. Бир нерсе кылып туруңуздар эми. Акчамдын баарын оборотко салып жибердим эле. Алло, ата. Угуп жатам сизди. Oğlum, apаңдын алма жегиси келип жатыптыр. Өзүң билесиң. Апаңдын көптөн бери абалы жакшы эмес. Мен болсо өчөгө чыга албай калдым. Ата, кышында алма канча сом турарын билесизби өзү? Акчам жок. Өзүм менен ары бери чөй бараң жеткизип атам. Балам. Угуп атам апа. Дарыгер таглардын тизмесин жазып кетти. Дарыланбасам болбойт экен. Апа, деги менден башка эмне балаңыз жокпу? Байкеме же эжеме деле айтпайсызбы? Алло. Алло. Oğlum. Biri gelip кетсең жакшы болот эле. Эмнеге? Деги тынччылыкпы ата? Же дагы акча керекпи? Апаңдын жаназасына балам. Апаңдын жаназасына балам.